Салам достор, Трон менен иштей турган бир сонун сайт таптым. Алгач катталып алайлы. Бул жерде Трон менен иштейт экенбиз биз. Катталып алыш үчүн бул жерге имейлибизди жазабыз, андан кийин пароль жазабыз. Пароль жазып алып, аны кайталап жазабыз дагы. Бул регистр аккаунт дегенди басабыз. Регистрация болду мынакей достор. Эми бул жерде болсо сохранить этип алсак болот паролубузду. Бул жердин өзгөчөлүгү 180 трон бонус катары бизге берилет экен. Ошол 180 тронго биз 20 трон кошуп туруп эле күнүнө кошумча трон иштеп турсак болот экен да. 20 тронго 3 трон кошуп берилет экен күнүнө. Ал үчүн могул речарг деген жерден биз 20 трон салышыбыз керек ушул адреске. Мынакей ушул адреске 20 трон которобуз. Мынакей достор, 20 трон үстүнө салдык. Азыр түшө эле экен. Күтөбүз. Акча салгандан кийин болжорубуз 200 трон болуп калды. Эми биз no start making money деген басабыз. Ушул жерден 4 заданияны аткарабыз. Ал үчүн ылдыйраак жылып кайрадан mo start grabbing order деген басабыз. 4 жолу ушуну басып, андан кийин submit order деген басабыз. Мынакей бир заданияны уже аткардык. Order process completed дейт. Эми дагы ушинтип үчөөнү тең аткарабыз. 4-өнүн баарын аткарабыз. Мынакей. Эки задание аткардык. Эми үчүнчүсүн аткарабыз. Үчүнчүсү дагы аткарылып бүтүп калды. Биздин баланста 202, 203 трон болуп калды. Азыр салган тронубузга кошуп баардык бүгүнкү трондорду, иштеген тронубузду дагы чыгарып кетсек болот. Мынакей 205 трон болуп калды. Эми главный экранга барабыз бул жерге. Бул жерден болсо бул баскычты басабыз. Бул жерге болсо трон адрес алып келип жазабыз. Трон адресибизди койдум. Эми бул жерге пароль жазабыз. Выход кылып кетип атканда түзгөн паролубузду жазабыз. Андан кийин эмне дейт? Которуп көрөлү кыргызчага. Банк картасы башка эсептерге байланган дейт. Так, өзгөрүүнү ырастоо деген басабыз. Операция аяктады деди. Окей, сохранить этип алдык. Эми кайрадан башынан бул баскычты басып акчабызды чыгарабыз. Бул жерде 25 деп жазып көрөйүн. 23 трон чыгарыш керек экен достор. Мынакей 23 трон чыгардык. Биздин акчабыз азыр кошелекке келип түшкүчө. Time report деген жерден биз реферальный ссылкабызды алсак болот. 3 линияга төлөп берет экен. 1%тен, бардык линиядан 1%тен түшүп турат экен. Бул жерден алынбайт экен. Мына кол алышып учурашып турган жерден алынса керек. Жок, бул немес экен. Служба поддержка экен. Ал эми биздин реферальный ссылкабыз каякта болду экен, Мына invite деп турат могул жерде. Ушуну басабыз. Ушул жерден мынаны скопировать этебиз. Биздин трон адресибизге уже келип түштү. Мынакей достор, 28 трон болуп калды. На сегодня 23 трон, башкача айтканда почти 154,5 сом бизге келип түштү.